Атаң келсе, сизди күттү деп айт. Орто кылымдарда азыркы Өзбекстандын орду Мавреннахр деп аталчу экен. Ошол Мавреннахрда эки такыба инсан баш кошуштур. Жаңы гана табышкан жубайлар бири-бирине жарашкан. Эки булбул сыяктуу экен. Экөө мелдешсе, акырет амалдарын кылууда гана мелдешип ойношот экен. Ошентип бактылуу күндөрү 3 айга улангандан кийин келинчегинин боюна бүтүптүр. Экөө тең бирдей бактылуу. Чыргалдын чеги жок. Аллага чексиз шүгүрдөрдү келтиришиптир. Ушундай күндөрдүн биринде эле күйөөсү күндөгүдөй ишке кеткен бойдон үйгө кайрылып келбей калыптыр. Келиндин боюнда бар. Кеч болуптур. Келбейт экен. Арадан 3 күн өтүптүр. Келбептир. Такыба колукту күндө жолун карайт. Арадан 1 ай өтүптүр. Күйөөсүнүн дайыны билинбейт экен. Күн сайын күйөөсүн күтүүдөн тажабаган жубай Алладан эч үмүтүн үзбөптүр. Айыл апа, тууган урок эч ким билбейт экен. Күйөөсүнө ушунчалык берилген аял 1 жыл күн сайын эшикке чыгып жолун карап коет экен. Баласы туулуп, темтеңдеп басып да калыптыр. Тандырга нан жапса, күйөөм келсе жакшы нан жесин деп берилүү менен нан жабат экен. Аңгыча баласы чоңоюп калыптыр. Баласын сыртка чыгарып, атаңды карап келчи, жолдо келе жатпайт бекен, деп күн сайын чыгарат экен. Мен атамды тааныбасам, келсе деле кантип билейин, деп баласы сураганда, сенин атаң алп адам, такыба, салабаттуу, жоомарт, эр жүрөк, ахлактуу киши. Сен атаңдай болушуң керек, деп күн сайын баласына атасын мактайт экен. Күндөр өтө бериптир, атадан кабар жок. Ошентип күйөөсүнө саадык аял карыптыр. Күн сайын жолун карап күтүптүр. Карылыгы жетип төшөктөн да тура албай калыптыр. Мага тамак алып келчи деп айтуудан мурда сыртка чыгып атаңды карап келчи, жолдо келе жатпаптырбы, деп сурайт экен. Өлүм сааты да жакындап келиптир. Өмүрүнүн акыркы демине баласын чакырыптыр. Балам, Алланын мага берилген ажалы да келип калган окшойт. Мен атаңдын келгенин көрө албай калат окшойм. Айланайын балам, атаң келсе сизди күттү деп айт. Алдынан тосуп чыгып, колуна суу куя албай калсам, мени кечирсин. Эгерде келгиче бул дүйнөдөн кетип калсам, сизди күттү деп айт. Атаңа жан балам, деп бул өмүр менен коштошуп кеткен экен.